Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Студияда мен Зайырбек Чуманалиев. Президент Садыр Жапаров 11-12 ноябрда Стамбул шаарына иш сапары менен барат. Анын алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин жашыл технологиялар жана санариптик тоордогу акылдуу шаарлар темасындагы 8-чи саммитине катышат. Администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев белгилегендей, алдыда өтүүчү саммиттин алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин аталышын түрк мамлекеттеринин уюму деп өзгөртүү чечимин кол коюу күтүлүүдө. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин жакынкы 20 жылдыкта артыкчылыктуу тармактар боюнча кызматташтыгын тереңдетүүнүн жол картасы стратегиялык документин, уюмдун ишмердигине тиешелүү башка документтер кабыл алынат. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Туркия, Азербайжан, Өзбекстан, Туркменистан жана Венгриянын лидерлери менен жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууналары күтүлүүдө. Экинчи чоң документ биз кабыл алып турган бул түрк мамлекеттеринин 2040 жылдагы чейинки келечеги. Бул документти 19-жылы Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Абишевич Назарбаев инициатор болуп көтөргөн. Андан бери азыр ушул документ эксперттин деңгээлинде, ар кандай мамлекеттик органдардын деңгээлинде талкуулар жүрүп, азыр ушул документ даяр болду. Бул документти кабыл алгандан кийин алдыңкы 20 жылдын ичинде түрк мамлекеттери кандай жол менен өсөт, экономикалык, соода, гуманитардык байланыштар кандай болот? Бул өзүнө негизинен бул ошо түрк мамлекеттеринин өнүгүшүнүн жол картасы болуп эсептелет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында эки эстакадалык көпүрөнүн жана Арал Казарман унаа жолунун ачылыш салтанатына катышты. Бул объектилер түндүк-түштүк альтернативдик жолунун бөлүгү болуп саналат. Ал эми курулушту China Road and Bridge компаниясы алып барууда. Эстакада көпүрөлөрүнүн узундугу 1076 жана 396 метрди түзөт. Көпүрөлөр жаңы жана заманбап технологияларды колдонуу менен курулган жана Арал Казарман автожолунда жайгашкан. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев министрлер кабинетинин башчысына альтернативдик жолунун курулушунун алкагындагы долбоорлордун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Ал өз сөзүндө аймактык социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жолдор чоң роль ойнойт. Альтернативдик жол аймактардын жана бүтүндөй өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө олуттуу таасирин тийгизет деп белгиледи. Салтанаттын соңунда куруучулар, инженерлер, демөөчүлөр сыйланды. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Макмал Голд компания жоопкерчилиги чектелген коомуна ишмердүүлүгү менен таанышып өттү. Буюрса, биздин экономикабызга абдан чоң салым кошот деген үмүттөнүп аткан жолубуздагы бүтөйүн деп баратат. Тогуз-Торо Кыргызстандын географиялык жактан так ортосу болот. Эми тогуз жолдун томундагы негизги аймакка айланат деп мен ишенем. Негизи буга чейин Тогуз-Торо эң алыскы район болгонуна карабастан өнүгүүгө багыт алган райондордун бири эле. Кышы катаал, жайы ысык, жолу татаал, таштак жолду Тогуз-Торо эми экономикалык жактан өнүгүүгө чоң мүмкүнчүлүк алды. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы соода борборунун жанында аялын сабаган кишинин видеосу тараган. Аны дем алыш күндөрү окуянын күбөлөрү тартып алган. Свердлов райондук милициясынан билдиришкендей, аялды сабоо фактысы боюнча 1993 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Маалыматка ылайык, видеодогу эркек менен аял жубайлар болушат. Тергөө иштери улантылууда. Кезекти спорт жаңылыктарына берели. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Сингапурдун курамасы менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Беттеш Бишкек убактысы менен саат 19:00 Шарча шаарынын стадионунда башталат. Белгилей кетсек, кыргызстандык футболчулар Бахрейн курамасына каршы 16 ноябрда дагы жолдоштук беттеш өткөрөт. Жолдоштук беттештер 2023 жылкы Азия кубогуна тандоо оюндарына даярдык көрүү катары өткөрүлүүдө.
Кыргызстандык спортчу Мээрим Жуманазарова Россияда өтө турган Москванын Гран-приси Алроса кубогу аталышындагы спорттук күрөш боюнча супер турнирге катышат. Супер турнир 3 декабрда Москва шаарында өтөт. Жуманазарова 68 кг салмакта россиялык Ханум Велиевага каршы күрөшөт. Эскерте кетсек, Осло шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалында Мээрим Жуманазарова Ханум Велиеваны жеңип финалга чыккан. Көп өтпөй россиялык машыктыруучулар бул беттешке калыстарды күнөөлөп, упай туура эмес көрсөтүлгөнүн айтып, нааразы болгон. Ошондой эле кыргызстандык спортчулар кубоктун алкагында грек-рим, эркин күрөш жана грэпплинг боюнча да таймашышат. Ардактуу көрүүчүлөр, соңку сааттарга алынган кабарларыбыз азырынча ушулар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.